Саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу кыргыз калкым, бийликтегилерге сын айткандар ар кандай шылтоолор менен камалып, алардын ооздорун жабууга аракеттер жасалып жатат. Ушул эле максатта кемпир абасты сактагычын башка мамлекетке өткөрбөй өзүбүздү сактап калууга өтө чоң салым кошкон жарандык активист Ураимов Мирланды башаламандыкка жана төңкөрүш жасоого чакырык жасаган деген жалган жалаа менен 2 айга камап коюшкан. Анын бөгөт коюу чарасын өзгөртүп берүү жөнүндө Жогорку сотко жана Бишкек шаардык сотуна Кыргыз Республикасынын депутаттары Адахан Мадымаров, Жанар Акаев, Мирлан Самыйкожо, Надира Нарматова, Гулия Кожомгулова, Алишер Эрбаев, Исхак Масалиев жана коомдук ишмерлер Исмаил Исаков, Клара Соронкулова, Бектур Асанов, Айданбек Акматов жана башкалар кайрылуу жөнөтүшкөн. Бишкек шаардык сотунда 9 март күнү саат 10:40 өткөндө Ураимов Мирландын бөгөт коюу чарасын өзгөртүү жөнүндө апелляциялык арыз каралат. Ошондуктан 9 март күнү саат 10:30 Бишкек шаардык сотунун алдына Ураимов Мирланга боштондук деген ураан менен эл чогулуп бирликке кайрылуу жасайбыз. Кыргызстаныбыздын келечегинде кайдыгер эмес саясатчыларды, коомдук ишмерчилерди, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн, элим жерим деген бардык азаматтарды чакырабыз. Келип өз үнүңүздөрдү кошуңуздар. Сиздерди урматтоо менен Мирлан Ураимовдун колдоочулары. Кандай болчу эле? Буга чейинки бийликтин тушунда бийликтин 4-чү бутагы деп аталган, аталып калган массалык маалымат каражаттары бар болчу бизде. Эркин массалык маалымат каражаттары. Бүгүнкү күндө алар дагы өз эркиндигин жоготкондой. Себеби массалык маалымат каражаттарына атайын маалымат агенттиктерге ушундай буйрук берилиптир. Колуңардан келсе Мадымаровду болушунча боктогула, каралагыла. Бирок башка андан башка колуңардан келбесе жөн тек гана оозуңарды жаап отургула деген кандайдыр буйрук болгондон кийин алар бүгүн кыскасы адилеттүүлүктү чагылдырууга аябай алсыз болуп турушат экен. Мына ошондуктан дагы буга чейин өткөн жанагы Мирлан Ураимовдун боштондугун талап кылган нараазычылык акцияларын, тынчтык митингдерине бир дагы баягы пресс өкүлдөрү келбеген себеби мына ушунда экен. Кыскасы мындайда кандай тыянак чыгарабыз, урматтуу мекендештер? Кимге ишенебиз? Сот бийлигибиздин абалы бул болсо, сот бийлигибиз ошол жападан жалгыз мыйзамдуулукту көзөмөлдөп, элдин укугун коргоочу орган мына бир ошол болчу. Түздөн түз. Алар бийликтин буйругун аткарса, жогорку кеңеш түздөн түз бийликтин буйругун аткарса, азыр жанакы өкмөт жок, өкмөт өзү кошулуп кеткен президенттин карамагына. Баягы элдин үнүн чындыкты чагылдырып турган массалык маалымат каражаттары бүгүн жокко чыккан болсо, анда мындан кийин Кыргызстанда кандай жашоо болушу мүмкүн? Адилетсиздик, арамдык менен кантип макул болуп жашай беребиз? Мен айтат элем, урматтуу мекендештер, бийликтин чыныгы ээси бул бизбиз, Кыргыз Республикасынын жарандары. Адилеттүүлүктү дагы, чындыкты, акыйкатты дагы көзөмөлдөөчү жападан жалгыз, эч бирөөгө сатылбаган, бирөөнүн айтканын кылбаган чыныгы баягы көзөмөлчү орган бул элдик орган. Урматтуу мекендештер, кайдыгер үйдө олтурбайлы. Бүгүн үйдө олтурган болсок, эртең бүт баарын кеч болот. Эртең бүт бардык мүмкүнчүлүк биздин колдон кеткен болот. Анткени Адахан Мадымаровдун камалышын акыйкаттын камалышы, мыйзамдуулуктун камалышы, эркиндиктин камалышы, Кыргыз Республикасынын келечегин камалышы деп түшүнөлү. Анткени бул бир эле адамдын башына келген
кайгы эмес, бул жалпы кыргыз элинин кайгысы. Анткени адилетсиздик менен эч бир өлкө жашай албайт. Адилетсиздик, арамдык бул ар кандай өлкөнү туңгуйукка алып барат, жок болууга алып барат. Мына өзүбүздүн алыс эмес, мурдакы СССР курамында чогуу болгон СНГ мамлекеттердин катарына кирген Украинанын бүгүн башынан өткөрүп аткан тагдырынан биз сабак алалы. Урматтуу мекендештер, кайдыгер болбойлу. Ордубуздан туралы дагы көчөгө чыгалы, өз үнүбүздү билдирели. Бүгүн бизден башка бир дагы орган калбады. Чындыкты, адилеттүүлүктү көзөмөлдөөчү, талап кылуучу, орнотуучу бизден башка бир дагы орган калбады. Ишене албайбыз эч кимге, ишенчү эч ким калбады. Ошондуктан белди буалы дагы чыгалы көчөгө. Мен баарыңыздарды ушуга чакырам. Ким кайдыгер болбосо, ким мамлекеттин келечегин ойлосо, эртең кеч болуп калып электе бүгүн чыгалы. Мен ушуга чакырып кетем. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.